Урматтуу кыргыз элим, эл бийликке баягы эки эле убакта керек. Бул шайлоо жана митинг. Шайлоо бүттү, митинг бүттү, элди эч кандай кереги жок. Эл менен бийликтин ортосунда байланыш түзүлөт. Бийлик менен элдин ортосунда баягы посредниктер пайда болот. Через сүйлөшкөн. Мисалы bir проблема болсо, бийликтеги адамга, депутатка же бийликтеги адамга bir өзүң түз байланышка чыга албайсың. Анын ортосунда посредник, анан посредник менен сүйлөшүп, анан бул маселе чечилет да. Бул дагы бюрократия деп айтканмын. Анан баягы партиялар боюнча айтсам, бул партия бул эки эле партияга бөлүнөт. Кумурска жана Крыса деген партияга бөлүнөт. Кумурска партиясы бул баягы өзүнүн менети менен нан таап жеген, мамлекетке байлык ташыган жөнөкөй адамдар, мугалим, врач, мигранттар кирет. Ал эми Крыса деген бул крысалар мамлекеттик кызматта туруп, чоң байлыкка ээ болот, урдашып. Эл байлык ташыйт, кумурскадай, крысалар урдашат аны. Эми мына баягы бийликчил партия деген түшүнүк аябай туура эмес түшүнүк да. Бул бийликчил партия деген бул кандай түшүнсө болот? Мисалы, мамлекеттик кызматта туруп, мисалы, кандайдыр бир адамдар өзүнө окшогон крысаларды жыйнап, мамлекеттин байлыгын урдап, өзүнчө бир тилектеш болсоң да бийликчил болот, түшүнбөйм да менчи. Бийликчил деген эмне деген? Бийлик элге кызмат кылып, элдин турмушун оңдоп, патриот адамдарды кызматка коюш керек да. Анан ким мактай койсо эле бул аны кызматка коюп, ким кошомат кыла койсо эле аны мактай кызматка коюп, бул туура эмес. Мисалы, мына Садыр Жапаровдагы мына фейктер бузуп жатат да, мына туура эмес информация берип, макташып, туура эмес да. Эч ким мына Садыр Жапаров келип, сиз туура эмес кылып атасыз, бул жер мындай болуш керек деп айтпайт, баягы кошоматчылар. Баягы толку макташат да. Мактап атып аны жарга түртүп ийишет дегендей эле сөз да. Анан бул эл 5 жылда бул биргеле турган шайлоодо адашпайлы, бирөөнүн бир 5000 сомуна алданбайлы. Азыр мамлекетти мигранттар багып жатат, керек болсочу. Баягы жегичтер, мына көрүп атасыңар, моралдык жактан адамдар текшерели, бул кандай адам болгон, мына хамелеон адамдар бар, кошомат, өзгөрмө, мурунку партиядан ар бир бийликтин партиясына секирген баягы депутаттар бар. Аларды да тазалаш керек. Алардын акчасына алданбаш керек. Анан шайлоо күнү мамлекеттин тагдырын чечиңиздер, акчага алданбай, крысаларды тазалагыла. Анан бул баягы бизде шайлоодо алдап кетпесин деп, мен дагы кече бакыт метод деген метод айтканмын. Ар бир WhatsApp аркылуу, ар бир талапкер WhatsApp аркылуу шайлоону өзүнчө эсептеп текшериш керек да. Эки мамлекеттик баягы шайлоо комиссиясы менен баягы талапкердин өзүндө WhatsApp'та эсептеген голосу бирдей келиш керек да. Бул жерде бири-бирибизди алдаш эмес, бул мамлекеттин келечеги, биздин балдарыбыздын, неберелердин келечеги жөнүндө сөз болуп жатат. Баягы жегич коррупционерлердин балдары, неберелери жакшы турмушта жашаш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн биз күрөшүп жатабыз.